Бишкектин Курманжандатка көчөсүндө жайгашкан заводдон чыккан өрттүн кесепетинен жаракат алган 2 киши ооруканага түштү. Заводдо пластиктен сырткары эмерек жасоо, кийим тигүү цехтери дагы болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 10 адам ар кандай жаракат алганын кабарлаган. Саламаттык сактоо министрлиги маалыматка тактоо киргизип, 8 адамдын олуттуу жаракаты жок болгондуктан медициналык жардам алып келишкенин билдирди. Ал эми бирөө Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун омуртка патологиясы бөлүмүнө жаткырылган. Экинчи кишинин колу кесилип, улуттук госпиталга түшкөн. Белгилей кетсек, кечээ 7 ноябрда саат 10:06да Борбор каланын батыш тарабында Ак Тилек пластик чыгаруу заводу күйүп кеткен. Казакстандын Актау шаарындагы кафе эмнеден улам жарылганы аныкталды. Кырсыкка газ баллондун жарылышы себеп болгону айтылды. Маалыматка ылайык, жарылуу болгон жерден 2 газ баллонду алып чыгышкан. Уранды алдында дагы экөө жатат. Талкаланган имараттын аянты 100 чарчы метрди түзөт. Адамдар жаракат алган жок. Шеркала комплексинин ээси бардык кызматкерлер саат 20:00го чейин чыгып кетишкенин тастыктады. Андыктан жарылуу учурунда ичинде эч ким болгон эмес. Авариялык куткаруу иштерине өзгөчө Кырдаалдар департаментинен 70 кызматкер, 11 техника, 150 полиция кызматкери, жарандык инженердик кызматтардын 20 техникасы тартылды деп айтылат маалыматта. 7 ноябрда Актау шаарындагы Аянат кафеси жарылып, имарат толугу менен урап түшкөн. АКШдагы Колумбия, Корнелл жана Браун университеттери окуу кампустарынын айрым бөлүгүн эвакуациялашканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Колумбия университетинде жардыруу болору тууралуу билдирүүдөн соң чукул кырдаал жарыяланды. Окуу жайдын Columbia Daily Spectator гезити 2 кампус эвакуацияланганын жазды. Кийинчерээк билдирүүлөр жалган болуп чыкты. Корнелл университети Твиттердеги баракчасында окуучуларды жана студенттерди коопсуз жерде болууга чакырды. Браун университетинде билдирүүлөрдөн соң бир нече окуу корпусу эвакуацияланганы, полиция иликтөө жүргүзүп жатканы кабарланды. Жардыруу тууралуу билдирүүлөрдүн артында кимдер турганы азырынча белгисиз. Кыргызстанда акыркы 1 суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 1664 адам эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу республикалык штабтын маалыматтарында айтылат. Анын ичинен 915 адам вакцинанын биринчи дозасын, 749 жаран экинчи дозасын алды. Өлкө боюнча жалпы 1,13,544 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 787,033 жаран экинчи компоненти менен эмделди. Кыргызстанда 29 мартта жалпы эмдөө башталган. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Борбордук шайлоо комиссиясы менен бирдикте Кыргызстандын аймактык телеканалдарына дебаттарды өткөрүү үчүн колдоо көрсөтүп, видеотехника берди. Борбордук шайлоо комиссиясы менен аймактык телеканалдардын жетекчилери ортосунда меморандумга кол коюлуп, жабдуулар тапшырылды. Маалыматка караганда Жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышкан 1 мандаттуу шайлоо округтарынын бардык талапкерлерин акысыз эфир убактысын жана катышуусун камсыздоо үчүн Промдун шайлоолорду колдоо программасынын алкагында 7 студиялык видеокамера сатылып алынган. Кыргызстанда 28 ноябрда аралаш система менен парламенттик шайлоо өтөт. Жогорку кеңешке 90 депутат келет. Алардын 54-ü партиялык тизме менен, 36-сы 1 мандаттуу округтан шайланат. Азаттыкка кыргызым кантип жеттиң? Азаттык демократиялык саясий партиясынын кезектеги үгүт иши Баткен облусунун Кызылкая шаарында өттү. Залга толгон эл партия талапкерлеринин өкүлдөрүнүн бир катар болуп жаткан маселелерди жана аларды чечүүнүн кандай жол жоболору бар экенин угуп, алардын план программасына кирген иштер менен таанышты. Кыргызстан 90-жылдары распад болуп союз тараганда дагы помощь алган эмес. Аны Актилегенин баарын айтып берет. Мына бүгүн 30 жылдан өткөндөн кийин биз Кытайдан un, шекер, гуманитарный помощь элибизге алып атабыз. Бул эмнени билдирет? Бул Кыргызстандын кайда кетип аткандыгы эмеспи? Өйдөбү же ылдыйбы? Бүгүн бар болгону бир 50 чакты завод фабрика калды. Ал дагы көрүнгөн көпөстүн менчиги. 450 заводдун аты жыты жок калкаланды. Ушул жерде азыр отургандардын кээ бири балким ошол завод фабрикаларга кирпич төшөгөндүр.
bir күрөк цемент салганdır. Бирок баарыбыз анын кирпичин да төшөгөн эмеспиз, бетонун да тургузган эмеспиз. Ата чоң энелерибизден калган мурасты кадырын билбей талкалап жок кылдык. Бүгүн ата мекендик өндүрүш таптакыр тыптыйпылы чыкты. Өлкөдөгү миңдеген жарандарыбыз жумуш орну жоктугунан чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөнү, алардын укугу тебеленип жаткандыгы көңүл оорутарлык иш. Буга чейин Ахматбек Келдибеков миграцияда жүргөн жарандар үчүн бир катар жеңилдиктерди түзүп, алардын жумушун илгерилетиши керектигин айтып өттү. Чет элде жүргөндөрдүн алдыда дагы карала турчу маселелери көп экени да маанилүү. Тилекке каршы бүгүнкү парламентте бул тууралуу маселелер көтөрүлгөн эмес. Иш жок, адилеттүүлүк жок. Эчтекеге берде жетишпейт, кетти барды. Бирок ошолордун жок дегенде мына Бактинин жакшы айтты. Алардан келген акча негизинде биздин экономика кыймылдап атат. Жок дегенде ошол жерге ол Бишкекте министерство юстиция болобу, МВД болобу, ушуну кармабай ошол жака өкүлчүлүгүн ачып койбойбу? Ошолордун укугун жок дегенде ошол жерде коргош үчүн. Бүгүн 12 000 адам Кыргыздын жараны Россияда түрмөдө отурат. Эмне үчүн муну эч ким ойлонбойт? Көрсө, биз топудай болгон эл экенбиз, күчтүү эл экенбиз. Жөн бир айылды баштаганда элибизди баштап, мамлекетибизди конфетка кылып алсак боло турган күчүбүз бар экен. Болгону биз өзүбүз ушуга кайдыгер экенбиз. Бийлик кылсын, саясатчылар кылсын, кылбады да, булар мынтип койду, антип койду деп телевизор менен урушуп отура берет экенбиз. Көрсө, биздин колубуздан келе турган аябай көп иш бар экен. Биз жөнөкөй катардагы элдин колунан аябай көп иш келет экен. Халктын көңүлүн ренжиткен бул вака чейинки айрым эл өкүлдөрүн да эске салышты. Мындан улам Кызылкая эли талапкерлер парламентке бара турган болсо, кандай өзгөрүүлөр болоруна токтолушуп, өздөрү кызыккан суроолорду узатууга жетишти. Биздин мечиттерге түшкөн акча, эгерде силер билбесеңер мен билемин, bir cumada түшкөндө 70 000 80 000 акча түшөт. Биздин мечиттер азыр ар бир жаран кирип намаз окуганда ак пайпак менен кирип, пайпага кара болбой чыгып кетиш керек. Энди силер кара көзөмөлабайбыз дегенге менен алыш керек мына. Кандай болуп атат? Мечиттерди оңдошубуз керек, бар жокту кылышыбыз керек, жолдорду кылыш керек. Абдан экология чатак, тротуарлар жок. Сонда? Туура. Мен жооп берем. Азыр машинелер окуучулар кетип атат, жолдо кетип атат. Туура айтасыз. Ушул маселелерди карап алып. Бул мындай да Конституцияны ел кабыл атканда ага. Конституцияда мамлекет менен дин эки башка деп ел добуш берип кабыл алды. Эгерде Конституцияда экөө эки башка эмес мамлекеттин ичине кирет дегенде бүгүн көзөмөлдөсө болот эле. Эне мыйзам жагынан. Бирок муфтият, уламалар кеңеши ушунун баарын көзөмөлдөш керек. Ал бюджетке барып түшпөйт. Ал ушул түз муфтияттын ишөтүнө алып түшөт. Аны дагы жол кайталап. Бүгүн мамлекеттин укугу жок, мыйзамдуу түрдө барып ошону текшерип, сен каяка кетирип атасың деген мыйзамдуу укук. Бул командаңыздарда сиздер үчөөңүздөр ойноп жүргөн экенсиздер. Правый нападающий, левый нападающий, средний нападающий. Азыр защитага бир адамды кошуп алыпсыздар. Молодец, ушул кишиден көп үмүттөр бар. Защитада турганда. Буларды нападенияга жөнөтө берип, өзүңүз защитада туруп туруңуз. Болмаса сиз нападение отойсуз. Бардыгыңыздарга ийгилик болмак. Жаңы ниет кылып атат, жаңы аттанышып атат. Кудай кааласа, Кудайым берсин ушуларга насип кылып. Болсун деп. Кудай, амин, Аллаху акбар. Рахмат. Айтқаныңыз келсін бәлкі, бар болыңыз. Бар болыңыз. Жақсы сөз айттыңыз. Мен заменде тұрған ойыншымды жақсы. Ал эми Азаттык демократиялык саясий партиясынын талапкерлеринин билдирүүлөрүнөн кийин калктын пикирин угуп көрүүгө аракеттендик. Алар партиянын өзгөчөлүктөрүн, күчтүү талапкерлер чогулганын айтып, Азаттык партиясын колдой тургандыктарын билдиришти. Булардын жанагы айткан эмелер эң жакты да баягыдай. Балдардын пособияларын көтөргөн, жана пенсиялердин неме кылганы, бессрочный кылып, жана паспорттарды неме кылганы, аябай пландары жакшы экен. Энди бул биз шайлоого, биз барасам шайланат дебей койбостон ар бирибиз барып катышыбыз керек экен да. Катышып, өзүбүз эмени тандап, эме кылышыбыз керек да, шулар колдошубуз керек. Илайым максатыңарга жеткиле. Куда деген куркабайт дейт. Алла деген ачкабайт дейт. Алла жолуңарды ачсын. Алла тилегиңерди берсин.
Allah dünya tinç bolsun, hammabız tinç boloyluk baldarım. Алдың кейін қылып жүрген іштері дағы бардығы ашықчасы айтылды да. Анан ошо топтолгон элдин дагы өзүнүн кулга толду деп ойлойм мен дагы. Ошентип Азаттык демократиялык саясий партиясынын Кызыл Кыяр шаарынын эли менен болгон жолугушуусу жакшы маанайда аяктап, ак жоолук салган кыргыз апасы алакан жайып ак тилек ак батасын берип узатты. Жерлерге айтылган тилекти о мен оно акбар жолуңар сыда жолдошуңар кызыл болсуңар.